Адил Кубатбек 13-номер менен дарбазада. Андан сырткары Эрнис Сайпиддинов бар 10-номерде. Канат Садыков азыр сол канаттан келип соккузатты, бирок Бекболот Акматов коюшту. Юлдашбай ал да сологой. Чауланып атат. Сокку. Жок, бир аз бийигирээк. Бул рет бийигирээк болуп калды, ана оюну калды. Азыр сонун пас. Эми Юлдашбай Салимбаев, Юлдашбай пас берди оң бут менен. Мунусын карап көрсөңүздөр. Юлдашбайга пасты берген жок. Ой, сонун. Тактык гана жетишпей калды. Ошол жерде Даниэль анын жолун тосконго жетишип калган болчу. Кайрадан ары бери жүрүп атышат. Ошол эле гол мына. Ой, керемет. Биринчи эмес, экинчи аракети. Топто колокко ошентип ийгилик алып келип берди. Тайм-аут алганы чындыгында туура болуптур. Ошол замат жооптуу гол мына. Жаңы гана топто колок алдыга сурулуп чыкты эле. Ишке ашырып турат. Мынакей 1-1. Көпкө чейин биз гол көрбөй жаттык эле. Азыр болсо ошентип жыра алмак. Жана сокку жакшы. Бекболот Айтыбаев, Даниэль Энрике. Жана тээп кеткенге жетишти гол. Ошентип Ошму командасы алдыга сурулуп чыкты. Колоктун курамында Амир Азатов бар, бирок ал Амир Азатов өзү турган экен. Азыр сонун сокку. Демек жана Амир Азатов топту тептүү эле. Дияр Касмакунов бар 99-номерде. Азыр болсо ой, Юлдашбай гол! Серпилген топто биринчи. Бул жерде Энрике, Даниэль Энрике болду дагы. Ошентип 28 апрелге чейин Таиландда өтөт ал Азия кубогу. Биз Кыргызстан курама командасы жолдомо алган.